50 миңден сырткары билет алып бер деп билет алдырткан Бишкекке. Бишкекке билет алдырткан. Ошол 50 миң бергенден тосма арыз жазып берген. Анын эртеси уже дагы 50 миң сурады. Азыр мен апасы катары айтарым, үй камакка чыгарып беришиңиздер суранам. Мунун 4 баласы бар, ичиндегиси мен 5. Азамат один кормилец, бир үйдө өзү багат бала чакасын. Зөкүр деп айткым келди ушул баланычы, потому что ушунчалык чоң, көзүңөр көрүңөр бою 1.90 амбал да булчу. Тигини көргөндө эле аябай ачуум чачырады да. Сен бир мындай кичинекей сөгүк кателек балага кантип кол көтөрдүң депчи. Социалдык тармактарга тараган бул окуя Ош шаарындагы Наугулях аталышындагы кафеде 5 август күнү орун алган. Анда 17 жаштагы Назым аттуу өспүрүм бала кардарлардын буйрутмасын өз убагында кабыл албай койгон. Мындан улам кафенин ээси Азамат Тойчубек уулу тейлөөчү балага эскертүү берип артына чапканын айтышат. Көп өтпөй тейлөөчү баланын апасы Венера Касымова аттуу аял кафени видеого тартып, баласынын токмоктолушу боюнча милицияга кайрылганын билдиришти. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизде же ишкерлигиңизди бизден YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Баса, эгер коомдогу терс көрүнүш, мыйзам бузуу же пайдалуу демилгелерди көрсөңүз дагы жиберүүнү унутпаңыз. Апасы кирип келип, мен КГИМБдан келдим деп, менин күйөөм КГИМБда иштейт деп, ошо тайманбастан келип, баягыларды коркутупту. Көрсө бул Венера Касымова ар жерде ар кандай жолдар менен коркутуп, адамдардан ушундай акча алып, үнимат этип, ошондой жолдордо жүргөн кыз экен. Биз деле аны билбей, кийин сүрүштүрсөк, ошондой аябай жаман кыз болуп чыкты. Эми ончалык эмес да адамга, Азаматтан эртесин больницага барып, мына балам көрсөтүп атам десе, 15 миң берсе, жок мунун аз болот десе, 50 миң акча сурапты, 50 миң берипти. Азыр мен апасы катары айтарым, үй камакка чыгарып беришиңиздер суранам. Мунун 4 баласы бар, ичиндегиси мен 5. Азамат один кормилец, бир үйдө өзү багат бала чакасын. Мен дагы 4 балам студент окутат. Мен даже айттым, Бишкектен операцияны отказ кылып келдим. Мен Азаматка ишенем, ошон үчүн сиздерден суранып чыгарып бериңиздер. Ак адилеттик менен Азаматтын кылган жакшылыктары мына 80 адамга жумуш орун тауып берип отурат. Иши жабылып тосма арыз жазылгандан кийин ишкер Азамат Тойчубек уулун облустук сот 1 айга камакка алган. Бул аракет мыйзамга каршы келерин айтышып, ишкердин жакындары облустук сотко нараазычылык ачышты. Алар кафенин дагы ишмердүүлүгү токтоп калганын билдиришти. Ишкердин жакындары жарандык активист Венера Касымованын кысымына кабылып жатканына дагы токтолушту. Азыр негизи ал баланы биз канча жолу ошол 5 августтан бери повторный экспертиза кылдыртайлык. Ал жака чуркадык, бул жака чуркадык, врачтардан сурадык. Врачтардан сурасак айтат, биз балаңызды албайбыз деп больницадан чыгарып койсок, баласы чыгып коридорго жатып алды дейт. Апасы камерасы менен мен силердин барыңарды каматам, мен силерди карматкызам. Неге менин жатып калган баламы карабайсыңар деп. Ошол менен айласыздан бир күнгө жаткыздык дейт. 50 миңден сырткары билет алып бер деп билет алдырткан Бишкекке. Бишкекке билет алдырткан. Ошол 50 миң бергенден тосма арыз жазып берген. Анын эртеси уже дагы 50 миң сурады. Анан кийин Азамат айтты, сиз неге 50 миң суроп атасыз деди. Анан бул ошол күнү 5 август күнү түнү саат 2-лерде келип, мыйзамсыз, эч кимдин уруксаты жок, кафенин кухнясына чейин кирип тартып чыккан. Полностью тартып чыккан. Анан күйөөм айтыптыр, бербесең, акча бербесең, мен ушу видеолоруңду полно Facebooктарга чыгарам, не сахарды чакыртам, аны чакыртам, буну чакыртам, кафени жаптырам деген. Ал эми ататалган активист Венера Касымова өспүрүм баласынын сабалгандыгын экспертизанын корутундусунда далилденгенин айтууда. Ишкерди коркутуп акча талап кылбаганын, камалган жаран өзүнүн жазасына жооп бериш керектигин айтат. Ошондой эле өспүрүм баласынын укугу мыйзам чегинде корголуп жатканын билдирди. Тергөө же сот ишине борбордук бийлик өкүлдөрүнүн эч бири аралашпаганын кошумчалады. Зөкүр деп айткым келди ушул баланычы, потому что ушунчалык чоң, көзүңөр көрүңөр бою 1.90 амбал да булчу. Тигини көргөндө эле аябай ачуум чачырады да. Сен бир мындай
кичинекей сөгүү кателик балага кантип кол көтөрдүң депчи. Азыр закон аябай жакшы иштейт, билесиздер. Анан кийин булардын монтип ушу глобальный тема кылып бул нерсени алып чыккандан өзү уят. Бул нерсеге ошо Камчы Кыдыршаевичти, президентти аралаштырып, эми президент ар бир мелочка кире бербейт да. Кудайга шүгүр баштагы караганда Күчөргандар иштеп атат. Эч кандай давка болгон жок. Болгону Күчөргандар өзүнүн ишин аткарды. Суд мед экспертиза өзүнүн ишин аткарып чыгарды. Буну ошол эле күнү апарып камап койгон жок, алар айткандай. Алар ошо суд мед экспертизаны күттү, бул баланын поведениясын карады. Анан ошонун негизинде камакка алышты. 48 саат биринчи камакка алды. Андан кийин ошол баш коргоо чарасы каралганда мен өзүм кошо келип катыштым. Бул иш учурда тергелип жатканын каланын милициядан билдиришти. Экспертизанын корутундусуна ылайык баланын жаагы сынганы боюнча бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ачылганын маалымдашкан. Ал эми эки тарап тең окуянын калыс иликтенип соттон адилеттүү чечим күтүшөт. Азыр негизи ал баланы биз канча жолу ошол 5 августтан бери повторный экспертиза кылдыртайлык. Ал жака чуркадык, бул жака чуркадык, врачтардан сурадык. Врачтардан сурасак айтат, биз балаңызды албайбыз деп больницадан чыгарып койсок, баласы чыгып коридорго жатып алды дейт. Апасы камерасы менен мен силердин барыңарды каматам, мен силерди карматкызам. Неге менин жатып калган баламы карабайсыңар деп. Ошол менен айласыздан бир күнгө жаткыздык дейт. Анан уже ал соо дейт. Бардык врачтарга барсак ал соо бала дейт. Биз эси ошол экспертизада жазылып берген диагноз менен келсе биз деле алып калмакпыз дейт врачтарчы. Бирок ал бала андай эмес дейт. Ал бала өзү келген дейт, өзү басып жүргөн дейт. Анан больницага албайбыз десек, апасы скандал кылып, мен журналистмин, мен силерге көрсөтөм, мен чоңдорго чалам, ишиңерде калгыңар келсе, менин баламы жаткызасыңар деп коркуткан дейт. Азыр канча врачка барбадык, бардыгы ошону тастыктап беребиз дейт. Ошо айтылган сөздөрдүн баарын тастыктап беребиз дейт. Анан областной больницага барганда дагы ал жакта дагы ошондой эле коркуткан дейт. Врач өзү айтып атат. Келип, мен журналистмин, эси жаткызбасаңар, мен силер менен башкача сүйлөшөм деп, камерасы менен жүрөт бардык жерде деп. Ошондой эле айтылып атат. Анан ладно дедик биз, эси балаңыз ошондой жабыркаган болсо, бирок андай эмес да. Экспертизага өтүңүз деп канча жолу өтүүнү сурандык. Жок. Экспертизага ушул убакытка чейин повторно бирде экспертизага келбеди. Ал деген ал андай аял эмес да, эси чын эле ошондой жабыркаган болсо, келбей койбойт. Алчы 50 миң бергенбиз. 50 миңден сырткары билет алып бер деп билет алдырткан Бишкекке. Бишкекке билет алдырткан. Ошол 50 миң бергенден тосма арыз жазып берген. Анын эртеси уже дагы 50 миң сурады. Анан кийин азамат айтты, сиз неге 50 миң сурап атасыз деди. Анан бул ошол күнү 5 август күнү түнү саат 2-лерде келип, мыйсамсыз, эч кимдин уруксаты жок, кафенин кухнясына чейин кирип тартып чыккан. Полностью тартып чыккан. Анан күйөөм айтыптыр, бербесең, акча бербесең, мен ушул видеолоруңду полно Facebooктарга чыгарам, не сахарды чакыртам, аны чакыртам, буну чакыртам, кафени жаптырам деген. Көзүңөр көрүңөр, бою 1.90 амбал да булчу. Тигини көргөндө эле аябай ачуум чачырады да. Сен бир мындай кичинекей сөгүү кателик балага кантип кол көтөрдүң депчи. Азыр закон аябай жакшы иштейт, билесиздер. Анан кийин булардын монтип ушу глобальный тема кылып бул нерсени алып чыккандан өзү уят. Бул нерсеге ошо Камчы Кыдыршаевичти, президентти аралаштырып, эми президент ар бир мелочка кире бербейт да. Кудайга шүгүр баштагы караганда Күчөргандар иштеп атат. Эч кандай давка болгон жок. Болгону Күчөргандар өзүнүн ишин аткарды. Суд мед экспертиза өзүнүн ишин аткарып чыгарды. Буну ошол эле күнү апарып камап койгон жок, алар айткандай. Алар ошо суд мед экспертизаны күттү, бул баланын поведениясын карады. Анан ошонун негизинде камакка алышты. 48 саат биринчи камакка алды. Андан кийин ошол баш коргоо чарасы каралганда мен өзүм кошо келип катыштым. Себеби баягындай да сотторго канчалык деңгээлде ишеним болот, болбойт деген нерсе болду. Келип катышканда да ушул сөздөрдү айтты. Баягындай президенттин аркасына жамынып атат, Кадыршаевичтин аркасына жамынып атат, бул өзүн СМБмын деп айтып атат. Мен
коомчулукта мындай бир таанылбаган адам болсо, мен бир Facebook баракчам жок болгон болсо, анда ошентип коркутту дегенге жатат эле да. Эми элестетиңиздер, бул логикага жатпайт да. Бул нерсечи. Мен кантип айтам ошону. Мени көрүп, билип, менде коомчулук подписчиктер билип аткан болсо, мен өзүмдү СМБ деп, мен күйөөмдү СМБ деп айтмак эмесмин. Бул логикага жатпайт. Экинчиден, кыска эле нуска айткым келип атат да, биздин закондо ушул ишкердин дагы немесин карагыла, бойго жете элек жаш баланы ишке алуу маселеси бизде кандай каралган? Бул бир. Эч качан мага известие койгон эмес бул бала. Сиздин балаңыз келип атат, мондай кылып атат депчи. Экинчиден, кол көтөргөндүгү боюнча. Ал жерде эч кандай нерсе обсуждать этилбеш керек. Бала эмне кылып койду эле, кечикти беле, кечикпеди беле, балким 10-15 мүнөт кечиккендир. Бирок 1,5 саат деп айтып атышат, 1,5 саат кечикти. Анан кийин элестетсең, тамак алып отурсаң, салатыңды 1,5 саат күтпөйсүң да. 6 баласы менен Дубайга неме сураптыр дегендей нерселерди кылып атат, кече апарып алып туруп митингдерди жасап атат. Мен ойлойм, күч органдар бул жагына дагы көңүл буруп карашат депчи.